Ассаламу алейкум достор, мен каналымдын көрүүчүлөрү, туугандар, кандайсыздар? Мен азыр Германиядамын. Бүгүн 45 сааттык пауза болуп атат. Суббота, воскресенье выходной. Бүгүн 18 июнь. Бул видеодо мен магазиндерди көрсөтүп кетейин деп чечтим. Анан акыркы учурда көп суроолор болуп атат. Неге YouTube'га видео чыгарбай калдың деген. Анын себебин айта кетсем, мен жетишпей калып атам. Жумуш көбүрөөк болгондуктан, ошондуктан Instagramга сөзсүз катталгыла. YouTube каналда подписчиктер 2200дөн ашып калыптыр. Instagramда болсо ошол эле катталуучулар жок окшойт. Ар дайым маалымат алып, маалымат билиш керек болсо Instagramга сөзсүз катталып кетиңиз. Instagram ушул видеонун астында описанияда болот. Баалар боюнча айта кетсем, ар бир мамлекеттин магазиндеринин баалары айырмалашып турат. Германияныкы кымбат да эмес, арзан да эмес да, орто баа. Бирок ар кайсы мамлекеттердики кээ бирөөлөрдүкү арзан болот, кээ бирөөлөрдүкү кымбатыраак болот. Бул видеодо болсо Германиянын орто бааларын көрүп кетсеңиздер болот. Ошого жараша баягы суроолор болуп калбады беле, примерно канча акча кетет деп. Ошого жараша анан өзүңөр анализ кылып алсаңыздар болот. Анда эмесе кеттик магазинге. Бул жерде жаныбызда магазин бар экен. Ушул айылдын жанында токтогон, биякта паркинг. Поляларды аралап, магазинге чейин басып барып келейин деп. Анткени воскресенье иштебейт. Биякта кукуруза өстүрөт экен, алмабак бар экен. Мындай алмабак мындай электрический каша менен кашап коюптур. Ошо ичинде уйлар оттоп жүрөт. Ар жагында картошка бар экен. Кадимкидей эле биздикиндей сыяктуу айылдагыдай экен. Бирок айыл болсо да жолдор буш экен биякта. Бул жакта 3-4 магазин бар экен. Азыр бирөөсүнө кирип, бааларын көрсөтүп кетем. Германияда кандай баалар примерно. Ошо может балким келе тургандарга кызык болуп жатса керек. Биякта уже картошкалар бышайын деп калыптыр, гүлдөп баштаптыр. Мун бүт эле картошка экен. Я буудай экен, алмабак. Анан кеде мондай ниваларды көрүп, Германиядамбы же Россиядамбы деп ойлоп кетет экенсиң да. Ушундай туугандар. Анан ким келе турган болсо, анан өзүңөр көрүп, байкап, примерно канча Германияда расход канча кетет продуктага, ошону көрүп алсаңар болот. Анан баса Германияда бутылкалар өтө кымбат. 25 цент эң кымбат бөтөлкө. Ошо Германияда силер мисалы суусундук алсаңар, бөтөлкөсүнө дагы 25 цент кошуп бересиңер да. Ошондуктан мен азыр бөтөлкөлөрдү толуп кетиптир 1-2 айдан бери. Ошол барып өткөзүп канча чыгат азыр көрөбүз. Эң арзан магазиндер Европада, Германияда Lidl менен Aldi деген магазиндер. Комиссионный магазин деп коелу биякта. Ошо эң арзан продуктлар, баалары бүт бар арзан да. Ушул жерден көбүнчө балдар закуп кылышат да. Бул жерде Rewe деген магазин да бар. Бирок ал бир аз кымбатыраак. Эми бир аз болгондо. Мисалы, Lidl, Aldi'ден 20 еврога алсаңар, Rewe'де бир
30-35 евро болуп кетет. Айырмасы бир 20-30% болуп калат. Ушундай аппарат азыр. €4 болду. Мына тикет берет. Тикет менен чектен минус абайт этип алсаңар болот. Алмалар 2,29. Примерно бааланы көрсөңөр болот. Банандар 54 центке. 74, 54. Персиктер, персиктин баалары 199, 169. Бул овощной ряд. Пияздар 199, мындай пияздар бар. Булар 2,49. Картошка бар 2,89. Кичине майдарак картошка бар. 2,99 бул картошка бар. Чесноктор 2,49. Капустанын баасы 65 цент, 89 цент. Жашылчалар. Бuyakta badranglar бар 59 центте. Морковка бар 1,39. Баклажан 1,79. Помидорлордун баасы черри деп коелу, черринин баасы упаковкада 5-6 помидор бар. Ошол 1,29. Грушалар бар экен. 2,49 дейт. Болгарский перец 2,49. Цветной перецтер 2,39. Огонек тепекте шампиньондар 74 цент. 74 цент 350 грамм экен да. Бул жерде печенье бар. Печеньелардын баалары. Ким печенье жакшы көрсө чай менен ичкендер. Бул жерде болсо чайлардын баалары. Бул жерде бүт эле пакетиктеги чайлар 79 цент, 65 цент. Бuyakта жалаң таттуулар, шоколадтар. Шоколаддардын баалары көрүнүп атат окшойт. Бар эле. Ягы кофелер экен. Кофелердин баалары бул жерде зерновойда кофелер бар. Nescafe
Классик деген 7,49. Чоң. Бұл жерде шоколадтар. M&M's, Nestle, Kinder деген сияқтылар. Мындай чоң упаковкалар бар, ушулар аябай выгодный да. Мындай 1,89-тан 5 штук ичинде. Бул жер болсо нандар. Нандар эң көп желет нан. Баалары. Мындай эң жөнөкөй нан алабыз. Мына Golden Toast 1,59. Мындай лаваштар бар. 1,19. Мындай булочкалар бар, свежевыпеченные. Мындай нандар олар салынды, 1,69 дегенде. Não mai văd, nu mai arată. Ce? Nu mai văd. Aber de trebuie pe linia de fry, am cât nu zwei. Da. Wenn wir nochmal gehen, gehen wir früh. Бияқта мындай соктор бар, упаковка, скидканың. Колалар, фюсти. Бияқта кайра таттуулар экен, печенье. Я уже что-то аралаш экен да. Бияқта тамакка кошкон приправалар. Ар кандай түрү бар. Баалары да түрлүү. Бияқта даяр консервалар бар. Балдардын жакшы көргөн масласы. Нутелла. Балыктар бар, бирок балыктар өтө эле кымбат бияқта. Самая упаковка 5,99 цент. Bunun olsa вообще 9,5 евро. Балықтар. Рыб деген бұл эме говядина. Говяжий еттер, уйдун еттер да, сосискалар. Фарштар. Деген толықтың еткен. Толықтың еттері. Олары 9,79, 5,99. Бұл 1 килограммы 9,79 кен. 600 граммы 5,99. Уйдун еттери, гуляш кусоктор 7,49. Килограммы ошондо килограммы почти 15 евро экен да бияқта. Бул кусоктор. Бул бир упаковкасы да, ошондо бир упаковкасы 1,5 килограмм. Котлеттер. Колбаса, сыр, круглар сатылат экен, сосискалар. Бирок мунун баары халал эмес. Сырлар бар. 150 грамм упаковкасы. Түрлүү сырлар. Даяр тамақтар да бар. Что-то сүт таппайтын, сүт. Мындай макарон, вермишеллер бар, 79 центтен 500 грамм. Түрін алсаңа болот. Бияқта спагетти. Кесмеді, мындай айтканда.
89 цент. Онда макарондар. Гүрүчтүн баалары. Почти 3 евро экен гүрүчтүн баалары. Сумай. Сумайдын баасы 1 литр 3,99 дейт. Сумай кымбаттап кетти. Бакта йогурттар. Йогурттарда түрлөр бар. Чакадагы йогурттар бар. Ар кандай специялар бар, эмне экенин да түшүнбөйм. Ундар бар мондай. Бул мондай май көп чечилик рамаз деп. 2,19 га. Сахар 99 цент. Сахар бар 79 цент. Ода мондай ар кандай оокаттар сатылып калат, буюмдар. Машинка мисалы 17 10 евро. Пылесостор 79 евро. Пылесос Philips 80 евро. Кээде арзан папарат сетилип калат. Ар кандай буюмдар ушул жерде көп сатылат. Жакшы нерселер кээде папарат сетилип калат да. Якобс оригиналдары 4,44. Молотый бар. Бул, видимо, зерновой окшойт. Бул зерновой экен. 4,29. Бул сүт. Сүттү таппай аттым эле. Сүттүн баасы 92 цент. Бул био деген кефир окшойт менимче. Сүттүн бир дагы сүтмен чай ичиш керек. Биякта готовый тамактар. Бияк болсо суусундуктар. Эң арзан эле Pepsi окшойт 1,19, бирок жана айтып кеткендей 25 цент бир бөтөлкөсүнө төлөйсүңөр по-любому. Ушундай. Биякта готовый тамактар бар, пиццалар, ар кандай түрлөрү да. Ушу менен покупка бүттү. Менен арзан уже касса. Дальше чыгып кетебиз. Менен орточо бааларды көрсөтүп кетейин дедим. Германияда ар бир өлкөнүн өзүнүн баалары ар кандай. Бүт Европада бирдей эмес.